Өзгөргүм келет, жаңылангым келет, жашоомду жаңылыкка бургум келет, бирок мени үй бүлөмдө эч ким колдобойт. Баардыгы туура эмес түшүнүшөт деп көпчүлүктөр азыркы онлайн жашоону түшүнбөй, үй бүлөдөгү адамдар онлайн тармакка кандайдыр аракеттеп жатса ушунун болмок беле деген ойлор жаралбай койбойт. Ошондой көйгөйлөр болуп жатат, мага да келишет. Себеби мен айымдар менен иштешип келем. Ушул өзгөрөйүн, антейин мынтейин деп өзүмө бир кандайдыр жаңы нерселер, бурулуштарды жасасам, мени жолдошум түшүнбөй жатат деп. Эми бул жашоо ушундай агым өзгөрөт экен. Билесиздерби? Совет доорунда дагы ошол совет доору урап, базар экономикасына өтүшкөн. Базар экономикасына өткөндө ошол сооданы баштап, анан биринчи жана баштык көтөрүп саткандар спекулянттар дешкен. Түшүнүшкөн эмес көпчүлүк масса. Себеби андай жашоо болгон эмес да. Анан ошол сыяктуу азыр дагы ошондой болуп атат. Биз жакшынакай эле офлайн жашоодо жашап жүрүп эле баары онлайнга өтө баштады. Анан эми муну биз каалайбызбы, каалабайбызбы? Биз бул онлайн жашоого келдик, дагы түп тамыры менен ошого кирет экенбиз. Себеби мен быйыл Америкада болдум, эми ал жактагы, эми бизден алдыдагы канчалык мамлекеттердин бири, баардыгы онлайн. Эми керек болсо кассада бүт эле онлайн экен, адам жок экен. Бул эми коркунучтуу нерселердин бири. Эми бул бүгүн ал жактан эмес, эмне жактан карагым келип атат. Эгер сиз өзгөргүм келет, өнүккүм келет, ошондой стористерге чыгып, өзүмдүн бир балким кайсыл тармакта болбосун бир жашоомо жаңынык ушу онлайнга түптөлүшүнө мен дагы ушул агым менен агып көп нерсеге жетишким келет десеңиздер, сиздерди баарыңыздарды баягы артка кайтпаңыздар. Себеби онлайн жашоо түгөнбөйт. Онлайн жашоо азайып кайра эле биз баягы офлайн жашоого өтпөйбүз. Болду, барган сайын онлайн түптөлө берет. Каалайбызбы, каалабайбызбы, тоонун башында болсок дагы биз онлайн жашоо болуп калат көпчүлүгү. Ошондуктан өзүңүздөрдүн өз үстүңөрдө иштөөдө, эгер сиздердин айымдарыңыз бир онлайн тармактан иш көрүп, күнүгө сторис тартып, сүрөткө тартып, убара болуп, мунун баары чоң убара нерсе. Бул жумуш. Элдин баары ойлойт, деп деле сторис тартып койсо эле оңой нерсе көрүнөт. Бул аябай чоң жумуш. Анан үйдөгү өзүңүздүн жубайыңыз бирөөсү онлайн тармакка өтүп, мен ушундай сторис тартам, карап тургула, тамакты тартам, тамак жасаганды тартам, андай мындай десе сиздер колдоңуздар. Себеби бул биз ошол жашоого кирдик, биз ошонун агымы менен аксак, бизде келечекте көп жетишкендиктерге жетебиз. Жок, мен мындайыңар, мен мурунку эле эски традиционный жашоо менен жашайм десеңиз, биз артта калып калабыз. Ошондуктан сөзсүз түрдө бири-бириңиздерди колдоого чакырам. Онлайн жашоодо эми ушинтип баарыбыз ушундай жашоого өтөт экенбиз. Каалайбызбы, каалабайбызбы? Баарыбызга сабырдуулук, бирибизге жардам берелик, өзгөчө жубайларыңызга жардам бериңиздер, мырза.